Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 29 адам жаңы катталды. Ошондой эле анализинен вирус табылган 2 адам бир суткада кайтыш болду. Алардын бири Нарын облустук ооруканасында өнөкөт ооруларынан дарыланып жаткан 84 жаштагы аял бейтап. Экинчиси болсо Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жаткан 55 жаштагы бейтап болуп чыкты. Буларда Германиянын Франкфурт на Майне шаарынан Бишкекке Кыргызстандын 59 жараны кайтып келди. Кыргызстандыктар Condor Airlines аттуу германиялык авиакомпаниянын чартердик каттам менен учуп келишти. 48 Кыргызстандын жараны, ошондой эле буга чейин авиабилет сатып алган Германиядагы 11 кыргызстандыкты мекенине кайтаруу максатында TUI Cruises компаниясы тарабынан уюштурулган. Азыркы учурда бардык келген жарандар бекитилген тартипте обсервацияга көзөмөлгө жайгаштырылды. Эми Нур-Султан шаарындагы борборлук базарда иштеген жүздөгөн адам соода жайлар үчүн 2 айга алдын ала төлөө тууралуу базар жетекчилигинин талабына каршы нааразычылык билдирип чыгышты. Дээрлик 2 айдан бери өлкөдөгү карантиндик чаралардан улам кирешесиз отурган соодагерлер ижара акыны алдын ала төлөөгө акчалары жок экендигин айтышууда. Соодагерлердин айтымында борборлук базардагы орундардын ижара акысы да башка жерлерге салыштырмалуу кыйла кымбат дешет. Эми күзгө чейин Кыргызстанда анализди аныктай турган 8 лаборатория курулат. Алар ар бир облуска бөлүштүрүлөт. Бул туурасында Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Айтымында жеке коргонуу каражаттары, өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттары сатып алынып, обсервация жайлары даярдалууда. Бул жаатта учурда тендерлер өтүп жатат деген. Москвада болсо COVID-19 инфекциясын аныктоо үчүн массалык тесттөөлөө башталды. Мэр Сергей Собянинин айтымында аптасына 70 000 киши коронавируска бекер анализ тапшыруу үчүн чакырылат. Тесттин өтүү адамдын каалоосуна жараша болот. Каалагандар процедурадан баш тартса болот, деди кала башчысы. Тесттин жыйынтыгын мэриянын расмий сайтына чыгарылып турат. Ошондой эле тест жүргүзүү үчүн Москвадагы жашоочулардын тизмесин кокустан тандап алуу жолу менен аныкташат экен.